Урматтуу Ашырбек Мойдонович, көңүл буруп койсоңуз, мен көтөрө турган маселе баягы эле Мадыдагы эшек ферма. Bir ай мурда сиздердин бир намыс сезимиңиздерди бир ойготконго аракет кылдым, өкмөттүнчө. Эми кайталанбай эле коеюн, түшүнбөдүңөр окшойт. Бул маселени 9 айдан бери көтөрүп келатам. Жабабыз деп сөз берген сиз, бардыгы берген, жабылган жок. Анан мен тактаганга аракет кылдым. Эмне себептен? Ушундай деп. Баягында 1 ай мурда Жумаканов Калыс мына жерде мыйзамдуу болбойт деп айткан. Тактап чыксам, көрсө Жумаканов Калыс ушул бизнестин башында ошол турат экен. Мен мына тийиштүү бүт документтерди алдым. Финполициядан дагы алдым. Андай сөзгө, андай тыянакка келгеним себеби 22 январда таможня Кытай менен чегарада контрабандный жүк кармап атат. Контрабанданы ошо машиналарды ачканда 27 000 андатра териси чыгып атат, 1570 эшектин териси чыгып атат. Документтерди көтөрсөк, ошол мамлекеттик ветеринардык кызматынын актысына таянсак, досмотрдун актына, ал жерде биз ачтык көрдүк, 16 000 гана андатрдын териси бар экен деп документ акт түзүп атышат. Жумаканов өзү кол коюп атат. Ошол фирмага Осо Токойлуу сай деген. Ошол туура 40 000ге рухсат берип атат. Фактически текшергенде андатрдан тышкары 1570 11 тонна эшектин териси чыгып атат. Эми менде суроо, Ашырбек Мойдонович. Кыргызстанда 40 000 андатр барбы? Ал каяктан келген? Эң негизги суроо, 5700 1570 эшектин терисинин эти каякта? Кана акт об уничтожении, о захоронении баягында жок кылуу жөнүндөгү акттар жок. Баалары боюнча айтпай эле коеюн, 11 тонна жалпысынан. Эми Ашырбек Мойдонович, Финполициянын, финансовый полиция мына жөнөкөй сөз менен айтканда, ошонун өндүрүшүндө кылмыш иши азыр тергелүүдө. Мен мурдатан бери суранып келдим. Бүгүн мен талап кыламын. Кылмыш жолуна тартылсын. Түздөн түз ошол ветеринардык службанын жетекчилиги. Бүгүнкү күндө тергөө мезгилинде жумуштан бошотулсын. Болбосо мен дагы көп маселелер бар. Сизге көңүл бурганым. Кадр саясатында ички коллективдеги климатка дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Болбосо кийинкиде мен көтөрөмүн.